Ошо 12 миллионго бүтө турган көпүрө. Биз ноябрда баштаганбыз, акчаны төлөгөн. Ноябрда баштап план боюнча биз өзүбүздүн планыбыз боюнча bir январдын 15-теринде уже полный тапшырышыбыз керек. Анан жаңы жылга кеткенден кийин кайтып келдик. Кайтып келгенде ишти баштаганда обедке жакын заказчик чалды, Пулат. Срочно токтот деди. Себебин айтып десем, токтот, кийин түшүндүрүп берем деди. Биз токтоттук. Токтоткондон кийин саат 4-төдө чалып, полный чыгып кетиле, түнү болсо дагы чыгып кетиле деп, ошондон команда берди. Мен айттым, азыр чыгып кетсек, мына кылган иштерибиз, биз котлован казыдык, траншеяларды казыдык, канча цементтер турат. Бул затрат кайка алабыз десе, мен эчтеке билбейм, команда болгон. Давай чыгып кетиле деп, ошо күнү түнүндө биз мажбурлап, бизди баары техникаларды объекттен чыгарып, чекеге алып койдук. Анан ояктан дальше баягы жалаат кап кеттик, лелек кап кеттик, эме кылып, короче, бул объектти только оор нелер калып калды. Калгандарынын баарыны бир түндө чыгарып бергенбиз. Бул көпүрөнү эмне үчүн куруп аттыңыздар эле? Кандай пайдасы бар? Бул көпүрө Аксай айылыга бул стратегический көпүрө да, мындай айтканда. Себеби баягы биз көрүп атабыз, бир жылда жок дегенде 2-3 конфликт болуп атат кошуналар менен. Конфликт болгондо, мына сайдын оң жагы конфликт болгондо эч жака чыга албай калат. Себеби баягы нары көпүрөдөн чыкканда кайра баягы немеге туш келип калат, конфликт жерге. Только могул көпүрө менен Баткенге өтүп, башка Бишкекке өтүп, ушу көпүрө болуп атат. Конфликт эми мындай да, бир саат эмес да, жок дегенде 10 күн, 15 күнгө чозулуп кетет. Ошон үчүн бул өтө стратегиялык объект болуп атат. Бул айылдыктар муктаж бул объектке, тезирээк бүтүсү деп биз куруп атканда эле баары сүйүнүп, тезирээк бүткүлө бизге керектүү объект деп айтып аткан. Бирок мына тилекке каршы 2 айдан бери турабыз. Бардыгы даяр. Азыр давай десе биз бир 20 күндө муну бүтүрүп коебуз. Бул эми силерге суранычта бул. Ошону жеткизип, Садыр Нуркожоевичтерге жеткизип, ana shunday bo'lib o'tadi. Себеби ondan murda dagı kelip ketken. Bari çeçeğizde oşo boyunca turadi. Oşonu bütse dagı elge dagı mындай narazılık болбойт. Көп айтып атат да, немеге баштап бүтпөй калдыңар деп. Же акчасын жеп койдуңбу деп, же мындай деп аркылуу сөздөр болот экен да. Бирок бардыгы бар. Мына пролеттүү немелери турат, опоралары турат, трубалары турат. Только азыр ишти бүтүрүш керек. Аты жөнүңүз кандай сиздин? Кудайбердиев Аким. Аким ака, бул сиз кайсыл жерде турасыз? Кантип каттайсыз? Районго башка жака каттаганда анан проблема болобу? Проблема болуп турат биздечи. Азыр мен мына ушул Капчыгай айылынын тургунумун да. Бизге мына көпүрү өтө зарыл. Баягы тажик менен тополоң чыгып кеткенде наркы көпүрөктөн каттаганга бизге баягы тажиктар менен границада турат бул көпүрүбүз. Мына Капчыгай эли ошо тополоңдо бияк менен каттап жол качып өтүш керек да эми бир тополоң чыгып кеткенде. Анан нар жак менен өткөндө тополоңдордо атып туруп алган да тажиктарчы. Ошон үчүн мынаны суранып, жерге көпүрө салып бергиле дегенбиз. Эми салып атат, бүтпөйт да, бул да тажиктардын бир немеси менен бүтпөйт да, баягы тоскоолдук кылып атат да. Бизге эми монеттеги эмелер, рабочийлер ошондой деген да. Эми эл дагы билип эле турат мунучу. Тажиктар тоскоолдук кылбаганда бул давно бүтүш керек эле. Где-то бир 2 ай мурун бүтүп калыш керек эле да. Бул эми чегарага жакын болгон үчүн токтоп калды. Чегарага жакын болгон үчүн тажиктар курбагыла дейт экен да эми. Канча километр ичкерде турат чегарадан? 2 километр. 2 километр ичкерде турат. Нар жагынан эсептеп келгенде да 2 километр ичкерде турат. Бул айылдын ортосу дагы көпүрөчү. Шуну кура албайбыз да, кыргызча. Кыргыздын эмеси да, мамлекеттин мына башчылар шуну кура албайбыз да. Курулбай калып кетсе эмне болот эми? Курулбай калып кетсе биз мананда жыгач көпүрө салып алганбыз. Шону менен каттап турабыз да. Башка айла жок да. Нар жак менен өткөнгө ошо баягыдай уруштарда тажиктер атып туруп алат.
Анан Капчыгайдын эли Капчыгайда калып кетет. Мына эмеден МЧСтер алып өтүп жүргөн биздин элди өткөндө тополоңдордо. Бизге эми өтө зарыл бул көпүрөчү. Бүтүрүп бергенде жакшы болот эле. Эмелери бүткөнү калган учурда. Анан Бакай участкасындагы ошол 500 гектар жерди өздөштүрүүчү насостук станция токтоп туруп атат. Эмне үчүн ушулар токтоп туруп атат? Бул финансовый маселеси боюнча, финансыга байланыштуу токтоп турат. Эч кандай андай тажиктер токтотуп койду деген туура эмес. Подрядчикке мостко төлөнүүчү каражат толугу менен төлөнүп берилиптир. Мен подрядчик менен сүйлөштүм, директор менен. Мурат Каттабекович менен акчаны толук мага которуп берген өкмөт дейт болгону областтан ушундай көрсөтмө болду. Бүгүн 4 саат ичинде чыгып кетти деген баардык курулуш материалдарын. Андай көрсөтмө болгон эмес. Финансы маселеси боюнча мен дагы бир жолу кайталайм. Бүгүнкү күндө биз өкмөткө кайрылдык. Финансы жакын күндөрдө чечилет баардыгы. Посттун жүрүшү баштаганга аракет кылабыз. Посттун сметалык баасы 12 миллион экен, каражат толук түшкөн дейт. Түштү кечээ күндөрү түштү окшойт. Ошол каражат түштү, мен иштейин десем уруксат бербейт. Кандай уруксат бербейт? Жакында уруксат берилет эми. Ким маселеси чечилди го. Техниканы алып келиш керек аяктан. Техникалар бар да, Жалалабадта да переброска алып кеткен да булар. Токтогондон кийин. Биз көпүрөнүн башында күнү кече Журай Мурат Каттабекович менен. Мен күнү кече саат 8'de Мурат Жураев менен сүйлөштүм. Техникаларды алып келебиз, анан курулуштарды баштайбыз деген. Мынандай курулуп аткан көпүрөлөр токтоп калып атат. Бул 200% тажиктин келүүсү менен бүт токтоп калып атат көпүрөктөр. Көпүрө бул стратегический маанидеги көпүрө. Көпүрөдөн суммасы бөлүнгөн деп укканбыз. Керек болсо мына подрядчик ген директор менен да сүйлөшүп турабыз. Бирок мен жана сөзүмө башында айткандай тажик тараптан келүүсү менен токтоп калды да. Бул эмне чек арага жакын жерби? Жок, бул чек арага условный бул келишим бар го эки мамлекеттин. Аз условный границадан 300 метр, 500 метр деген. Бул условный границага 2 километр, 1,5 километр биздин өзүнүн ичинде турган объект болчу да. Эми подрядчик менен күн алыс барып көрүп турганда подрядчик айткан биз декабрдын акыркы жумалыгына көпүрөнү тапшырабыз деп. Мына азыр февраль бүтүп кетип атат. Жылыш жок.